Роза Дүйшөнбек кызы таласта өтүп жаткан бош орундар жарманкесине иш издөө үчүн келди. Өзү кыска мөөнөттүү курстарда билим алган. Кондитерлик жана тегүүчүлүк боюнча бош орундарды караган каарманыбыз өзүнө ылайыктуу сунуштарды да алды. Өзүмө жумуш ордун табуу үчүн келгем, кызыктар болуп келгем. Буюрса өзүмө ылайыктуу информация алдым деп ойлойм. Сыртка чыкканда буюрса байланышып көрөм. Азыр мага бул жерден более кондитерский кесип көбүрөөк жакты. Буюрса ошол жакта неметем деп ойлойм. Бош орундар жана кесиптер жарманкесинин башкы максаты облустагы жумушсуздукту жоюу, калктын социалдык абалын жакшыртуу. Негизги максат комплекстүү бир чечүү максатында бир январь айынан бери жайзат менен чогуу изилдөө жүргүзгөнбүз. Ошонун негизинде ушундай жыйынтыгында бош орундардын жана кесиптердин ярмаркасын уюштуруп атабыз. Негизги максаты ошол жаштарга туура багыт берүү, кесип тандоодо кандай жөнөмдүүлүктөр бааланып атат акыркы убактарда. Мүчөлөрдүн арасында дагы жумуш издеген ишкерлер көп. Аларга дагы ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол жумушчулар менен жумушсуздардын ортосундагы бир чогулткан бир аянтча катары уюштурулуп атат. Бош орундар жарманкесинде 100дөн ашык мекеме уюмдар өздөрүнүн ваканттык орундарын сунуштады. Алар кызыккан жарандарга бош вакансиялар боюнча консультациялар берилди. Талас шаарындагы Алтын казык соода борборунан келдик. Биз соода борборун эле гана эмес, Алтын казык Береке деген өзүбүздүн дагы кондитерский цех бар. Алтын казык строй деген өзүбүздүн строй кум, таш, щебень ошондой саткан жерибиз бар. Негизи бүгүнкү берге келген максатыбыз ушул Талас чергесинин тургундарына өзүбүздө болгон вакантный месталар жөнүндө айтып бергени келдик. Азыркы учурда 4 алтын казык плюс оптовый бар бизде. Ошол жерлерге сатуучу кыздар, балдар, кассага иштеген, администратор, бухгалтер, операционист дегеле маркетке тиешелүү кандай вакансия болсо ошол боюнча келгенбиз, маалымат бергени. 6 ваканттык орунубуз бар. 2 бөлүм башчы, 1 зав сектор башчысы, 1 башкы адис, 1 жетектөөчү адис, 1 адис. Ушу 6 орун бошпуз да. Жогорку бөлүмдөн бизге көбүнчө экономикалык, юридикалык, социалдык, педагогикалык ушуларда основной ушул жакта бүткөн только высшее образование да, жогорку билимди болуш керек да. Бизге ошондойлорду кабыл алабыз, тест аркылуу өтөт да. Талас райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында 2000ден ашык жумушсуз жаран каттоодо турат. Бүгүнкү жарманкеде мекеме уюмдар тарабынан 300дөн ашык бош вакансиялар сунушталды. Биздин жумушсуз жарандарыбызга туура багыт берип, кесип тандоого жана бош жумуш орун боюнча маалымат берилип, биздин 350 азыр облус боюнча бош орундары боюнча бардык ошол мекемелерден келип, өздөрүнүн бош орундары боюнча ушу жумушсуз жарандарга жакшы өзлөрүнүн бош орундары боюнча маалыматтарды берип жатат. Учурдан пайдаланып, ушу биздин жаштарыбызга, жаштар биздин келечегибиз, ушул туура кесип тандоого билим берүү мекемелери тарабынан дагы андан жакшы маалыматтарды берди. Биздин жаш ишкерлер ассоциациясына дагы бардык мекемелер биримдикте чогуу иш-чара өткөрүп жатабыз. Бош орундар жана кесиптер жарманкесинде бош орундар менен катар эле кесипке туура багыттоо боюнча Талас шаарындагы кесиптик колледждер, кесиптик техникумдар, кесиптик лицейлер жана Талас мамлекеттик университети өз окуу жайларындагы бөлүмдөр тууралуу маалымат беришти. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Эркин Айжумабекова, Талас шаары.